Кудайдын чакырыгы 17-июль. Менин чоң энем тегүүнү абдан жакшы көрчү. Анын бул ишке өзгөчө шыгы бар эле. Жашоомдогу маанилүү учурларда ал мага дайыма өз колу менен жасаган бир белек тартуулачу. Мектепти бүтүрүү кечемде кочкул кызыл түстөгү жемпир, студент болгонумда болсо көгүлтүр түстөгү жууркан белек кылган. Ал буюмдардын ар биринде мындай жазуусу бар эле: сен үчүн кол менен тигилди, чоң энеңден. Ошол сөздөрдүн ар биринен анын сүйүүсүн сезчүмүн. 138 забурда Дөөт падыша Кудай аны кандай кереметти кылып жаратканын ойлонуп мындай деп жазат: Анткени менин ички мүчөлөрүмдү сен жараткансың. Сен мени энемдин ичинде токугансың. Мен сени даңктайм, анткени мен таң каларлык жаратылгам. Сенин иштериң керемет. Аны менин жаным толук түшүнөт. Менин жашыруун жаратылып жатканда, курсактын тереңинде пайда болуп жатканда, менин сөөктөрүм сенден жашыруун эмес болчу. Бул сөздөр жөнүндө ойлонуп көрүңүз. Биздин ар бирибизди Кудай өз колу менен токуп жараткан. Ал Дөөттү кандай жаратса, сизди да, мени да ошондой сүйүү менен жараткан. Кээде күзгүгө карап туруп, Кудай мени жаратып жатканда эмнени ойлоду экен деп таң калган күндөр болот. Чынын айтканда, өзүбүздөн кереметтүү нерсени көрүү оңой боло бербейт. Бирок бир саамга өзүңүздү элестетип көрүңүзчү. Кудайдын сизди кандай көрөрүн дайыма эстетип турган нерсе бар. Анда мындай деп жазылган: Кудай тарабынан сүйүү менен жаратылган.